Илим жана зикир. Илим 41. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Чындыгында начар мүнөздүү, соргок, базарда кыйкырган, түндөсү өлүк сыяктуу уктаган, күндүз эшек сыяктуу дүйнө ишине башыртуу менен кирген, дүйнө иштерин мыкты билип, акырет иштерине бейкапар болгон кишини Алла Таала жек көрөт. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Чындыгында начар мүнөздүү, соргок, базарда кыйкырган, түндөсү өлүк сыяктуу уктаган, күндүз эшек сыяктуу дүйнө ишине башыртуу менен кирген, дүйнө иштерин мыкты билип, акырет иштерине бейкапар болгон кишини Алла Таала жек көрөт. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: Чындыгында начар мүнөздүү, соргок, базарда кыйкырган, түндөсү өлүк сыяктуу уктаган, күндүз эшек сыяктуу дүйнө ишине башыртуу менен кирген, дүйнө иштерин мыкты билип, акырет иштерине бейкапар болгон кишини Алла Таала жек көрөт. Ибну Мажа.